Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar, tuğanlar, amansızlarбы, тынчсыздарбы достор. Biz бұл чыгарышта Кылыч аканын темир көк түстөгү ушул кашка аты тугандар чыгат бүгүнкү көрсөтүүдө. Сындуу ат чыгарабыз. Аттын жоону, аттын бийиги тугандар. Ушундай бир өспүрүм чыгат. Бул азыр жаш нерсе тугандар. Алдыда бул жылкынын маалыматын алайлы тугандар. Кандай экенин Кылыч аканын өзүнөн сурайлы. Биз менен чогуу отуруңуздар. Ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кен Кылыч ака, учурашып коелу. Жакшысызбы ака? Жакшы. Темир көк кашка чыгат экен бүгүн. Темир көк чыгат бүгүн эми. Темир көк жаныбар. Жоон ата, жоон. Жоон. Бою дагы чоң. Бою да чоң. Полша да. Сласкадан да. Ака, бул темир көктүн маалыматын бир жеткирбейсизби? Биздин көрүүчүлөр. Бышты. Бышты, ошо документи менен бар. Документтери бар. Документин экранга коюп коебуз тугандар. 3 жаш экен да? Жашы 3 жаш. 3 жаш. Ошондо жашы 3 жаш. Жашы 3 жаш. Бул Европадан качан келген ака? Бул Европага ушу 1 жылдан өтүп калды го. 1 жылдан өттү. Жаныбар. Ошондо Хунанда келген экен 2 жашында. 2 жашында келди. 2 жашында келген. Азыр кандай минги болуп үйрөнүп атабы ака? Жок, муну мингизбедик. Мингизбедиң. Бир чыкты бир бала. Ана мингизбедик. Мына күн кичине салкында жанан үйрөтөлү дегенбиз. Азыр семизде. Уже бастырып башташ керек экен бирок, анча-мынча үйрөтүп. Эми бул аттар негизи жоош болот го. Жоош. Мингенде өтө эле кылык көргөзбөсө керек, Кылык көрсөтпөдү. Кылык көрсөтпөдү. Жана турушта караңыздар. Ама кыска куйрук ушундай өзү ушундайбы? Жок, мунун куйругу ушундай. Эме бир тайлар эме алып коюптур. Тайлар чайнап. Калта куйрук экен да, калта куйрук, Караңыздар, аттын турушу. Кличкасы не деген ака бунун? Көк кашканын. Мунун эми Каймалат өзүңүз эркелетип бир каймалат койсоңуз керек ака. Буну арат койсок деп аттык эми. Кандай койсок өзүнө жараша бир ат коюшубуз керек да. Кандай коюп коебуз ака? Бул баягы Өзбекстанда жүрөт да, Байсын. Бойсун. Бойсын, Ошондой да сыны дагы. Сыны. Сыны дагы, өзү дагы, бою дагы ошондой бар го. Бою канча чыгат? 70ке жакын. Жакын, Жакын. Мына достор, сласка. Арканкы эки туягында агы бар. Ушундай сындуу жылкы издегендер сүйлөшсөңүздөр болот. Нары бер бастырыңчы ака, көрөлү. Өзү жеңилби? Жеңил, Мына достор. Ака, бул така көрөлөк окшойт, Жок, така көрүнүп. Така көрөлөк. Мына достор. Тарбияны башташ керек экен, кимде насип кылган болсо достор, тарбияны берип атты мындай сынга мине турганда ат экен да. Сыны дагы бар. Сыны дагы бар. Өзүчө. Эми бул баягы чоң кулакка жарай турган аттардан болот да. Чоң кулактарга. Өзү мына териси калың. Мына көкүрөгү эле бир неме экен да бунун. Көкүрөгү дагы бар. Көкүрөгү кенен экен. Мына достор, туяктары таза, ака. Таза. Эч кандай айып жок бу туягында. Айып жок. Мына ака бастырып коюңчу. Мына тугандар, Бойсун деген темир көк сласка чыкты. Документтери менен бою 1.70ке жакын. Эми бул дагы өсүп жоонора турган нерсе да. Келечеге. Бул зараттагы дагы 1 жыл 2 жыл. Ака, баасын канча коесуз? Мунун баасын сураша берсинчи Замир. Келиштирип айтсаңыз жакшы болот дейм да ака. Шуну бай көңүлүнө туура келгенде чалыша берсинчи. Өзү бул бир чыгардык эле. Бир чыгарып, муну 2 клиент эме алган. Алдык дешим. 2 клиент анан кичине акчабыз жетпей атат деп акчасын табыша албай калды да, жеткире албай. Эмеси жакшы эле бага. Барака болгон беле? Жакшы эле бага береке болгон. Анан эми азыр бир чыгарды эми. Насип кылган. Насибинче, насип көтөрүлсө
Daha Kuda kalsa esin tabat. Ova. Жақсы. Tarbiyalап атқылам дегендер алып күшті атта келешегі бар ат. Келешегі бар. Мына туғандар. Атты көрдіңіздер. Номерді экранға жазып қойдым. Қылчайкар номері тұрады. Çalып сөйлесеңіздер болады достар.